Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrafil enbiyayı vel mursalin. Seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve atba'ihi ecma'in et-tayyibin et-tahirin. Assalamu aleykum ve rahmatullahi ta'ala ve barakatuh. Hurmatlı telekörүүчүлөр, hurmatlı Kırgızstandıklar, kutlu berekeli Ramazan ayыңızдар dağın bir жолу маарек болуп, бұл күндөрдө, бұл айларда кылып жаткан бардык амалдарыңыздарды, кармаган орозолоруңуздарды, кылып жаткан жакшы амалдарыбызды, сооптуу иштерибизди Аллах Таалам өзү кабыл кылып, кыяматта көптөгөн сооптор менен коштоп, пайдалуу амалдардан болушуна Кудай Таалам насип кылган болсун. Урматтуу мусулман бир туугандар, бүгүнкү сиздер менен сөз кыла турган темабыз бул убакыт жөнүндө сүйлөөнү туура табатабыз. Себеби дегенде убакыт бул жашоо үчүн, ар бир адам баласы үчүн эң кымбат нерсе болгондуктан, ушул убакыттын шарияттагы орду, ошондой эле убакытка кандай мамиле жасоо, ошону менен бирге Рамазан айындагы убакытты кантип өткөрүү жөнүндө сөз кылууну туура деп турабыз. Албетте, бул Аллах Таала бизди бул дүйнөгө жаратып, биз төрөлгөндөн баштап, ар бир инсан төрөлгөндөн баштап бул дүйнө менен коштошконго чейинки аралык бул ошол адамдын өмүрү, ошол адамдын убактысы болуп эсептелет. Же болбосо мындай жалпылай айтканда, Алла Таала бул дүйнө жашоосуну жаратып, дүйнө башталгандан тартып, кыяматка чейинки аралык ушул дагы эң чоң жашоодогу убакыт болуп эсептелет. Ошондой эле ар бир жашоодо, ар бир убакыттарга бөлүнүшү, жашоодун убакыттар менен өлчөнүшү, бул биздин ыйык Кураныбызда дагы бир канча аяттарда кайталанып, бул нерселер бизге эскертилген. Мисалга алсак, Аллах Таала Куранда «Вал аср» деген сөздөр менен түштөн кийинки убакытка касам, түштөн кийин таңга касам деп таң убактысын айткан, кылымга деп бир 100 жылдыкты бизге айткан, кээ бир убакыттарда саа деп бир кыямат боло турган убакытты айткан, эртең мененки таң убакыт деп, фажр деп ушул убакыттарды айткан. Деги эле Аллах Таала биз жашап аткан жашоодогу убакыттарды көпчүлүгүнү Алла Таала эмне кылган, Куранда бизге айтып, эскертип өткөн. Бул убакыт деген ушундай нерсе, адам баласынын жашоосундагы төрөлүп, бул дүйнө менен коштошконго чейинки убакыт эң кымбат убакыт болуп эсептелет. Адам баласынын жашоосунда эки нерсе артка кайтпай турган нерсе болот экен. Анын бирөөсү убакыт болчу болсо, ал эми экинчиси адам баласынын оозунан чыккан сөз экен. Бул эки нерсени артка кайтарып, же болбосо кечиктирип, ушундай бир мүмкүнчүлүк болбойт экен. Ошондой эле адам баласына жашоого келген инсанга өлүм келгенде дагы кечиктирүү мүмкүнчүлүгү жок болгондой, Аллах Таала Куранда эмне дейт? Идажа Аллах Тааланын кайсы бир адамга бул менен коштошуу убактысы келгенде, аля юахару лау кунтум та'ламун, аны Аллах Тааладан келген ажалды, инна ажалаллахи идажа аля юахару лау кунтум та'ламун. Аллахтан болгон ажал келсе, аны эч ким кечиктире албайт, артка сүрө албайт деген аятында айтылгандай, бул убакыт ушундай кымбат нерсе болуп эсептелет экен. Албетте Куранда Аллах Таала ушул убакытты туура пайдалануу жөнүндө бир канча аяттарды дагы түшүргөн. Анын бирөөсү Мунафикун сүрөсүндө Аллах Субханаху ва Таала 9-аятында айтат: «Я айюхаллазина аману ла турхикум амвалакум ва ауладакум ва ла ауладакум ан зикриллах ва ман яф'ал залик фа улайка хумул хасирун». Садакаллахул азим. Аллах Таала бул аятында: «Эй иман келтирген инсандар, силерди мал мүлкүңөр жана бала бакараңар Аллахты эстөөдөн тосуп койбосун» деп Аллах Таала эскертет. Албетте Аллахты эстөөдөн тосуп кое турган нерсе,
же болбосо ошон менен алаксытып кое турган нерсе бул эмне экен? Биздин мал мүлкүбүз жана бала чакабыз. Ушул нерселерге алаксып, дүнүйө табамын, жумуш кыламын, же дагы бир жашоонун бир шарттарын жакшыртамын деген күндөр менен, убакыттар менен Кудайды унутуп койгон, Кудайды эстөөнү унутуп коюу, же болбосо балдарыбызга, кыздарыбызга ушулардын шарапатына, ушулардын жакшылыгына, ушулардын барлыгына, ушулардын кыймыл аракетине сүйүнүп, ушундай бир абалдар менен дагы ошо Аллахты зикирине Аллахты эстөөнү унутуп койсок, ошого кайдыгер болуп калсак, албетте бул жакшы эмес экен. Эгер Аллах Таала аяттын уландысында, эгер кайсы бириңер ушинтип мал мүлкүңөргө же бала чакаңарга берилип кетип, Аллахты эстөөнү унутуп койсоңор, албетте бул силерди чоң өкүнүчкө алып барат деп Аллах Таала Куранда айтат. Ошон үчүн бул бизге берилген убакыттан ичинде бардык нерсени өзүнүн чегинде аткаруу милдет болуп эсептелет экен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн хадисинде айтат: бул дүйнө жашоосунун неаматтарына, рахаттарына бериле отуруп, акыретти унутуп калбагыла. Же болбосо акыретке өтө катуу берилип, акыретке даярдануунун астында жашай берип, бул дүйнөдөгү жашоонун неаматтарынын жакшылыгын унутуп калбагыла дейт да. Ошон үчүн бул жашообузда бардыгыны орточо кылып, убакытты туура ажыратып, туура билип, ошо балдарыбызга караганда дагы, мал мүлк топтоого караганда дагы, же болбосо Аллахтын зикири болгон, Аллахты эстөө, инсандын милдети болгон, мына азыр Рамазан айларындагы орозо кармоо, 5 убакыт күнүмдүк намаздарыбызды окуу, жана башка Кудайды эстеп аткарыла турган амалдардан тыйылып калуудан алыс болушубуз керек экен. Ошолордун бардыгыны бир эрежеге, бир тартипке салган абалда ушул иштерди кылганыбыз эң бир жакшы убакытты туура пайдаланган амалдардан болуп эсептелет экен. Ошондой эле Аллах Таала дагы бир аятында силерге өлүм келип калып, өлүмдөн кийин Аллахым, мени бул дүйнөгө дагы бир кайтарганыңда, мен бир жакшы амалдарды кылып, мал мүлкүмдөн садакамды берип, сенин жолуңда бир солих амалдарды жасап өткөнгө мүмкүнчүлүк бергениңде эле деп өкүнүп калгандан алдың, бул дүйнө жашоосундагы убактыңарды туура пайдалангыла деп экинчи бир аятта дагы ушинтип айтылат да. Себеби бул биз бул дүйнө менен коштошуу деген нерсени албетте биз өтө алыс деп көрөт экенбиз. Ар бир адам, ал жаш болбосун, кары болбосун, эркек болбосун, аял болбосун, өлүмдү биз өтө алыс деп билебиз. Бирок өлүм деген нерсе ушундай нерсе экен, ал бир айтылган же бир өлчөнгөн же бир белгиленген жаштан кийин келет деген маселе жок экен. Жаш карынын баарына өлүм келип калат экен. Кандайдыр бир ушундай бир абал болуп калганда, анан кийин пенде, адам баласы өкүнөт экен: Аллахым, мени ушул кайра өмүргө кайтарганыңда, ушул жашоого дагы кайтарганыңда, мен ошо тапкан, туткан мал мүлкүмдөн садакаларды берип, ихсандарды берип, ошо мүлкүмдөн бир жакшы амалдарды кылып, солих амалдардын ээси болуп кайра кайтканымда деп үмүт кылып, аттин кылып калат экен. Ошон үчүн бул жашообузда албетте бул убакытты, тирүүлүк убактыбызды өтө ганимет билип, ошол убакытта көп жакшы амалдарды жасап, кайрымдуулук иштерин жасап, момундарды кубандырып, момундарга, мусулмандарга, чөйрөбүзгө, үй бүлөбүзгө, коомубузга, кошуналарыбызга бир кайрымдуу болуп, мээримдүү болуп, ушундай бир жакшы амалдарды жасап өтүү, ошол убакытты туура пайдалануунун дагы бир жолу болуп эсептелет экен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам убакыттын кымбаттыгы жөнүндө дагы бир канча хадистерди пайгамбарыбыз бизге осуят кылып калтырган. Алардын ичинде эң бир машхур болгон, имам Муслимден риваят кылынган бир хадис бар. Албетте бул нерсе биздин ислам чөйрөсүндө өтө көп колдонулат. Бирок ал хадисти көпчүлүк адамдар жакшы көңүлгө албай келет. Пайгамбарыбыз бул хадисте эмне дейт?
Албетте бул хадис дагы ошо убакыттын кымбаттыгы жөнүндөгү маанини түшүндүргөн хадис. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн хадисинде «Ни'матани магбунун фихима касирун минен нас ас-сиххату вал фирак». Пайгамбарыбыз туура айтты. Пайгамбарыбыз бул хадисинде айтат, эки өтө ганимет болгон, өтө назик болгон, өтө улук болгон Аллахтын эки нематы бар. Бирок ошол эки нематта кабилетте калган адамдар көп дейт. Ошол эки нематтын кадырыны билбей, ошол эки нематтын ордуну билбей, кымбатыны билбей өткөрү берген адамдар көп болот дейт. Анын бирөөсү ас-сихха, ден соолуктун жакшылыгы. Оорубай сак саламат жүргөндүн абалды ошо адамдар байкабай өткөрү берет дейт. Ал эми экинчиси боло вал фирок, бош убакыт. Биз сөз кылып аткан экинчиси ушул убакыт экен. Ушул эки нерсенин кадырыны көпчүлүк адамдар байкабастан капилетте өткөрү берет деп пайгамбарыбыз ушинтип айткан. Ошондуктан албетте бул дүйнө жашообузда биз жокоруда сөз кылгандай ден соолугубуздун амандыгы, өмүрүбүздүн өзүбүз жашап аткан өмүрүбүздүн биздин колубузда экендиги, биз жасай ала турган мүмкүнчүлүктөр бар убакытты туура пайдаланып калуу, ошол ден соолукту туура пайдаланып калуу эң бир кымбат нерселерден болуп эсептелет. Пайгамбарыбыз дагы бир хадисинде, албетте бул хадис дагы коомчулукта өтө белгилүү, жакшы таралган хадистердин бирөөсү. Пайгамбарыбыз 5 нерсени 5 нерседен мурда ганимет билгиле деп бизге осуят калтырган. 5 иш болуп калгандан мурда дагы бир 5 түрдүү нерсе бар, аны ганимет билиш керек. Албетте бул 5 нерсени сиздерге айтып өтө турган болсок, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн хадисинде айтат: жаштыгыңды карыгандан мурда ганимет билгин. Жаш кезиңди карып калгандан мурда ганимет билгин. Сиххатака кобла сикамик. Ден соолугуңдун жакшылыгыны ооруп калганга чейин ганимет билгин. Байлыгыңдын жакшылыгыны кедей болуп калганга чейин ганимет билгин. Ошондой эле бош убактыңды машгул болуп калган убакытка чейин ганимет билгин. Жана өзүңдүн тирүүлүк убактыңды бул дүйнө менен коштошуп өтүп калганга чейин, өлүп калганга чейин тирүүлүгүңдүн кадырын жакшы билгин дейт. Албетте муну чындап мындай бир көңүл бөлүп, хадистин мазмунуна терең көңүл бөлсөк, бул жерде аябай чоң сабак, аябай чоң биз ала турган маселе бар болуп эсептелет. Себеби албетте ооруп калуу деген нерсе адамга бул оору айтып келбейт туугандар. Жокоруда айткандай, жашпы, карыбы, Кудай Таалам бир дарт менен, оору менен ал кишини сынап коюшу мүмкүн. Ошон үчүн ден соолугу жакшы болуп турган убакытта ошо Кудайга жага турган, пендеге жага турган, момундарга, мусулмандарга пайда келтире турган, акырети үчүн бир жакшы амал боло турган жакшылыктарды кылып, ден соолуктун барында, күч кубаттын барында ушул нерселерди кылган эң жакшы амал болот экен. Ал эми экинчиси болсо жаштыгыңды карыгандан мурда аманат билгин дейт, ганимат билгин дейт. Албетте бул жаштык деген нерсе көп мүмкүнчүлүктөрдү аткарууга өбөлгө боло турган нерсе. Ал эми карыганда ошол жаш болгонумда мындай калат элем деп аттин кылып, арман кылып калбастан, ошо жаштыгыңда көп мүмкүнчүлүктөрүңдү пайдаланып, жокоруда биз айткандай Кудайга сүйкүмдүү пенде боло турган, акыретке барганда өзүбүзгө бир дастур болуп, далил болуп, Кудайдын алдында жүзүбүздү жарык кыла турган бир амалдарды жасап, мүмкүнчүлүктөрдү жасап кеткенге аракет кылышыбыз керек. Кудайга шүгүр, бул маселеде биздин Кыргызстандын элдери аябай жакшы түшүнүшүп, азыр жаштарыбыз Кудайга шүгүр көптөгөн жакшы бир абалдарды, жакшы бир шарттарды эл үчүн, коом үчүн, мамлекетибиздеги бир социалдык көйгөйлөр болуп аткан маселелерди дагы жөнгө салуу үчүн жаштарыбыз мүмкүнчүлүгү барынча көп жардамдарды кылып, жакшы амалдарды кылып аткан абалдар бизде көп. Буга көп шүгүр кылышыбыз керек. Албетте ушул жаштыгыбызды дагы карыганга чейин ганимет билүү
эң кымбат нерсе экендигини пайгамбарыбыз өзүнүн хадисинде белгилеп отурат. Ошондой эле хадистин дагы кийинки сөздөрүндө, кийинки талаптарында байлыгыңды кембагал болуп калгандан мурда ганимет билгин дейт. Албетте кээ бир учурда биз Кудай Таалам берген бир мүмкүнчүлүк, Кудай Таалам берген бир жакшылыкты, дөөлөттү, мал мүлктү ушу дайым эле ушундай болуп тура берет дегендей бир таризди кабыл алып, ошол байлыгыбыз бар убакытта, мүмкүнчүлүгүбүз бар убакытта бир жакырдык келип калганга чейин ошол нерсени туура пайдаланып, берешем болуп, колубуздан келишинче бир коомго бир пайда келтире турган, мусулмандарга бир пайда келтире турган бир жакшы амалдарды жасап, ошо байлыгыбызды Кудайдын жолунда Кудай ыраазы боло турган бир абалдарга жумшап турганыбыз ол эң жакшы абалдардан болуп эсептелет экен. Андан кийингиси бош убактыңды бир нерсеге машгул болуп калганга чейин ганимет билгин дейт. Кудайга шүгүр, мына бизде бош убактыбыз алхамдулилла. Азыр биз мына эгемен, эркин элбиз, өзүнчө мамлекетпиз. Мамлекетибиздеги жашоо алхамдулилла жеңил. Бош убактыбыз өтө кенен. Бирок ошондой болсо дагы кээ бир убакыттарда бизге убакыт жетпейт. Убакыт ушунчалыктар бир күнүбүз бир сааттай өтүп атат, же болбосо бир айыбыз бир жумадай өтүп атат деп кээде кейип калган кишилерди угабыз. Бирок бул дагы нерсе пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн хадистеринде, Аллах Таала Куранда дагы бул жөнүндө кабарларда айткан, кыямат болбойт ошо убакыттын кыскарып калган абалы келмейинче деп ушундай бир маселе бар. Албетте бул нерсени дагы туура түшүнүшүбүз керек. Бирок убакыттын кыскарып калган абалы дегенде биздин жашап аткан бир суткадагы 24 сааттын кыскарып калышы деген маани эмес туугандар. Бир суткада ошо мурдагыдай эле 24 саатты жашап атабыз. Болгону ошо биздин убактыбыз ушунчалык бир тез өтүп аткандай сезилгени биздин машгул болуп калган абалыбыз көп. Мына өзүбүздө көп мүмкүнчүлүктөрдүн инсанга жаралышы, инсанга көп мүмкүнчүлүктөрдүн жаралышы ошол убакыттын кыскарып баратканыдай, убакыттын тез өтүп баратканыдай сезилет экен да. Болбосо мына мурдагыдай эле бир айыбыз ошончо саат боюнча, бир саатыбыз 60 мүнөт боюнча, же болбосо бир суткабыз 24 саат боюнча эле өтүп атат. Болгону ошо биз көп нерсе менен машгул болуп, көп нерсеге мүмкүнчүлүгүбүз болуп калгандыктан ушул убакыттар тез өткөндөй сезилет. Ошон үчүн бош убактыбызды дагы бир нерсеге алаксып калган, бир нерсе менен алектенип калганга чейин ошо бош убакытты дагы туура пайдаланып, амалдарды көп аткарганга аракет кылышыбыз керек. Эң негизгиси туугандар, жашоо мүмкүнчүлүгүбүздү, бул дүйнөдө тирүү экендигибизди бул дүйнө менен коштошуп калганга чейин ганимет билишибиз болуп эсептелет. Албетте ар бир инсан бул дүйнө менен коштошуучу экен. Ошон үчүн ошо коштошуп калганга чейин, ал коштошуу биздин ыктыярыбыздагы убакытта болбойт экен. Аллах Таала кимге канча өмүр берсе, ошону гана жашаганга мүмкүнчүлүгүбүз болот. Ошон үчүн бул дүйнө жашообузду бул дүйнө менен коштошконго чейин ганимет билип, көптөгөн инсандын, адамдын, мусулмандын керегине жарай турган жакшы амалдарды жасап өтүү ар бирибиз үчүн эң негизги максаттардан болуп эсептелет. Ошонун ичинде мына бүгүн биз жашап турган, биз өткөрүп аткан ушул касиеттүү берекелүү Рамазан айынын күндөрү, бул айдын түндөрү, бул айдагы ар бир убакыт, ар бир саат, ошонун эле ичиндеги бул айдагы кереметтүү кечелер, кадырлуу кечелерди өткөрүү, ушул айдагы кылынган баардык жакшы амалдарды туура пайдаланып өткөрүү дагы эң бир негизги маселелерден болуп эсептелет. Берекелүү айдагы убакыттарыбызды, күндөрүбүздү, сааттарыбызды, түндөрүбүздү баарыбыз үчүн берекелүү кылсын. Кармап жаткан орозолорубузду Кудайым кабыл кылсын. Ар бириңиздердин үйүңүздөрдө жакшылыктар болуп, ушул берилген мүмкүнчүлүктү, ушул берилген өмүрдү Кудай Таалам баарыбыз үчүн убакытты туура пайдаланып, Аллах ыраазы боло тургандай жана өзүбүз өкүнүп калбай тургандай деңгээлде ушул өмүрүбүздү өткөрүүнү Кудайым баарыбызга насип кылган болсун. Кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.